Детально. Так, это. Өлкөдө коррупцияга карата айгышкан күрөш уланууда. Деген менен өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизген сүткорлордун аягы кыскарбай жатат. Мамлекеттин чөнтөгүнө кол салгандардын бети ачылып, мамлекеттик кызматкерлер массалык камакка алынып баштады. Анда эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын облусундагы бөлүмүнүн кызматкери 100 000 сом пара алып жаткан учурда колго түшкөн. 635 974. Совпадает? Ал ортодо Кыргызстандын дары-дармек жана медициналык каражаттар департаментинин директору кармалды. УКМК ал туруктуу коррупциялык схема түзүшү мүмкүн деп болжоп жатат. Ал ортодо Оштогу Достук Бажы Көзөмөл жеринин башчысы, Ош темир жол башкармалыгынын башчысы коррупцияга шектелип кармалган. Бул адамдардын бул жерде мисабы деле кетип бүтүптүр да. Бирден бир адамды сразу эле жегенге, ишке кирсе ошону жейин дейт экен. 100% таза болду дегеннен алсын. Чындыгында баягы акчаны төгүп коюп кутулганы туура эмес өзү. Жазасын алыш керек мыйзам чегинде. Аны бошотуш керек эмес. Баары мамлекетке колун салдыбы, жазасын бериш керек. Акчаны берип эле кутулуп калганына мен кошула албайм. Эмди коррупцияны жоюш үчүн бардык элибиз, журтубуз бардыгыбыз бир күрөшүш керек да. Коррупция менен. Бирок мына жогорку мына мамлекет уже жакшы күрөшүп атат. Закон күчө түш керек. Анан акыйкатында карап туруп, бирок мыйзамга тартканда дагы курук доомат эмес, акыйкатты билип туруп анан жоопко тартыш керек да. Ошо чоңдорубуз мына милициялардан баштайлы. Милицияларыбыз дагы туз акыйкат туура иштесе, бирок туура иштегендер кем да. Коррупция бардык жерде тамылашып кеткен да. Соцпунктта бар. Мындай жаш балдардын, жетим дирекциялардын акыларын жейт да. Бул көрүнүп турган иш да. Эч кандай бирөөлөрдүн жакыны, тууганы, жердеши же болбосо чогуу кызмат иштегендиги, замым, же начальниким деген болбойт. Все, кто нарушает закон, особенно по части коррупции, будет приниматься немедленные меры. Бул арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи этабы өтө оор болорун эскертти. Ал мамлекетке оор залакасын тийгизген кылмыштын түрлөрү менен күрөшүп, бирок токтото албай жатканын билдирген. Мындан улам мыйзам чегинде аеосуз катаал чара көрүлөрүн белгилеген. Ошондой эле караларды, контрабандисттерди мыйзам чегинде жоопко тартуу кадамын айтты. Урматтуу мамлекеттик кызматты аркалагандар дагы бир жолу эскертем. Чогуу мамлекетке иштеген кызматкер катары суранам. Мыйзамды бай ишиңерди так аткаргыла, коррупцияны токтоткула эч качан суранбагыла. Мындан ары мыйзам бузгандарга мыйзам чегинде өтө катаал чаралар көрүлөт. Бандиттер, каракчылар, бирөөнүн мүлкүнө көз арткандар, контрабандисттер, мамлекетти алдаган шылуундар түп тамырыңар менен мыйзам чегинде жок кылынасыңар. Бир да адам мыйзамсыз жоопко тартылбашы керек. Бул өтө оор аткарылышы татаал жана кооптуу тапшырма, бирок мен муну аткарам. Менде башка жол жок. Же мени коррупционерлер жеңет, же мен буларды мыйзам тартипке салам. Мамлекет башчыбыздын берген тапшырмасы ушундай, урматтуу мекендештер. Коомубуз бирдикте күчтүү акыйкат мамлекет курабыз. Баарыбыздын убактыбыз өтүп жатат. А меники өтө аз калды. Үлгүрүшүбүз керек. Кызматын пайдаланып сол жөндөкө сологондорго аеосуз чара көрүү мезгили келип жетти дешет талдоочулар. Аны менен катар кадр саясатын туура жүргүзүү коррупциялык система менен болгон күрөшкө жардам болоорун айтышат. Каршы согушту баштагандан кийин биринчи өздөрүнөн башташ керек. Менде ушундай түшүнүк да. Ким менен коррупция элдин арасында жок. Бул карапайым элди коррупция жеп бүтө турган болду. Коррупция бүтүндөй мамлекеттик кызматтардын тепкичтеринде болуп атпайбы? Масштабы ар кандай. Жогоркусу чоң кылмыштарга барып атат, төмөнкүсү майда барат кылмышка барып атат дегенде. Ошон үчүн мен айтат элем, ушунун бардыгына саясий коррупция күнөөлүү эле токтоткула болду. Мен президент келдим, мен эч кимден карызым жок деп атат азыр. Мына алар токтосо, эми эрки жет ушулар менен күрөшө турган болсо, жеңсе биз кубанабыз албетте. Коомчулук муну кош колдойт. Буга чейин президент Садыр Жапаров мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялаган. 2021 жылы өкмөт республикалык бюджетти колдоо үчүн депозиттик эсеп ачкан. Күрөштүн алкагында мурунку жана азыркы бир топ атка минерлер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү суммада акча төлөп абактан чыккан. Алмагүл Эрке Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.